Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Kandayсыздар, musulman bir tuğandar, iman amallarınızlar жақшыбы, үйдөгүлөр тынчпы. Аллах Таала бүгүнкү ыйык жума күндүн урматына, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам урматына кылган ибадат амалдарыбыздын баардыгын чырайлуу кылып кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздүн баардыгын кечирген болсун, жүрөктөгү шари дубаларыбыздын баардыгын кабыл кылсын. Аллах Таала баш ийүүчүлөрдү жакшы көрөт. Баш ийгендердин жашоосу кандай болот? Баш ийбегендердин жашоосу кандай болот, бир туугандар? Караңыз, мисалы атка ысымдар коюлат. Тулпар, ак кула, гүлүк, аргымак жана башка. Эмнеге дегенде ат адамга баш ийет. Бурган жагыңа бурулат, токто десең токтойт, чурка десең чуркайт. Ошол себептен анын жашоосу Аллах Таала оңдоп коет да. Жанагындай жакшы ысымдарды берет, жакшы жаптыктарды, кымбат эр токумдарды токуйбуз. Өзүнүн орду бар, суутабыз, таптайбыз, семиртебиз, жакшылап бапестеп багабыз. Эми караңыздар, эшекти мингенде адам сразу таяк ала менет да, же бир катуу камчы. Кечке сабайт. Көрүнгөн жерде тамак жейт. Көрүнгөн минет. Эң жаман, эң оор жумуштарды кылат. Аты дагы эшек. Ошол аттан ашкан, койдон ашкан кашектерди жейт. Эмнеге? Анткен эшек баш ийбейт да. Бас десең баспайт, бурул десең бурулбайт, чурка десең чуркабайт. Ошол себептен, баш ийбеген себептен, итаат кылбаган себептен анын жашоосу ошондой да. Адам баласы дагы ошондой, бир туугандар. Аллах Таалага, пайгамбарга баш ийбей турган болсок, биздин аалымдарга, амир саптарга баш ийбей турган болсок, аялдар күйөөсүнө баш ийбей турган болсо, алардын да жашоосу эшектикиндей болот да, бир туугандар. Турмуштан калтек жейт. Байлыктын ичинде Аллах Таала кордук жашоо берип коет. Эгер адам баласы баш ийип жашай турган болсо, бир туугандар, байлыктын ичинен рахат берип коет. Кембагал адамга, оорукчан адамга, жокчулуктун ичинен Аллах Таала рахат жашоо берип коет. Ал адамда эч нерсеси жок, бирок жашоосу ушунчалык рахат да. Элдин алдында кадыр баркы бар. Аллахтын алдында кадыр баркы бийик. Анткен ал баш ийүүчү. Баш ийбеген адам ушунчалык дүйнөгө мээнет кылат, Аллахтын өкүмдөрүн унутуп калат, баш ийбейт. Пайгамбар айтканга баш ийбейт. Ал ушунчалык дүйнөгө мээнет кылат, Аллах Таала ошол дүйнөнү берип, ошол тактыны берип, министр да кылып коет, президент да кылып коет, депутат да кылып коет, айыл өкмөтү кылып коет. Кыскасы, даражасындагы элдин алдында көтөрүп, ошончо байлыкты берип коет. Бирок ошонун ичинде, ошол байлыктын, ошол бийликтин ичинде Аллах Таала азап жашоо берип коет да. Үйүнө барсаң, ынтымак жок. Аял укпайт, кыз энесин укпайт. Жашоо, мындайча айтканда, эшектикиндей жашоо да. Ар кайсы чоңдун кабинетин сагалап жүрөт. Ошон үчүн, бир туугандар, баш ийели. Аллахка баш ийели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кантип баш ийип жашап бактылуу болуш керек көргөзүп кетти. Аллах Таала бардыгыбызга Аллахка баш ийүүчүлөрдөн кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.